Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде кабарлар маалымат программасы. Аны менен мен Элмурат Беков таныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Алайда жер титиреп очогунда 3,5 балга жетти. Ошто тургундар мыйзамсыз соода түйүндөрүн алууну талап кылып чыгышты. Абылгазиев вице-премьер-министрлик кызматка Эркен Асрандиевдин талапкерлигин сунуш кылды. Кыргыз балы Катардагы көргөзмөгө коюлду. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, Ош облусунун аймагында 3 февраль күнү саат 21:46-да жер титиреди. Маалыматка караганда, анын күчү очогунда 3,5 балга жеткен. Алай районунун Нура, Экизяк айылдарында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн эч ким жабыркап, эч нерсе кыйраган жок. Быйыл январь айында аймакта 2 рет жер силкинген. Жыл башынан бери күчү 3,5 балды түзгөн жер титирөөлөр Нура, Экизяк айылдарында катталган. Алайдын Нура айылында 2008 жылы 5 октябрда күчү 8 балга жеткен зилзаладан 75 киши набыт болуп, айыл толугу менен кыйрап калган. Ош шаарындагы Курманжандатка муниципалдык аймактык башкармалыгынын Насирдин Исанов көчөсүндөгү 37-үйүнүн жашоочулары кала бийлигине наразычылыгын айтып чыгышты. Жашоочулардын айтымында 37-үйгө тиешелүү болгон жерлердин дээрлик баарына курулуштар курулуп, жарандар жөө жүргөнгө ыңгайсыз. Үйдүн алдын унаа коюучу гараждар тосуп турса, жол тарабына дүкөндөр курулуп калган. Унаа кыймылы күч болгондуктан балдарын сыртка чыгаруудан да кооптонуп келишет. Анткени балдар аянтчасы да курулган эмес. Буга тургундар кандай талап коюшууда? Мимоза Жаныбек кызы таныштырып айтат. Мынандай болуп туруп, бизге 15 метр деп атат, 15 метр эмес, мына 10 метрге жетип атат. Шаардагы Исанов көчөсүнүн 37-үйүндөгү жашоочулар үйдүн айланасындагы жерлер мыйзамсыз берилип кеткенин айтып даттанышууда. Тургундардын айтымында 37-үйдүн карамагындагы жерлерге дүкөндөр салынып, адам баса турган жерлер да жеке менчикке өтүп кеткен. Анысы аз келгенсип, балдар аянтчасы курула турган жерге жайкы эс алуучу отургучтар да курулуп калган. Бизде да мисалы балдар бар, неберелер бар, мына чыгып ойной турган площадкабыз да жок. Чыксаң мынандай машина, мына мындай машина кечке чейин тынбайт. Ушу 5 томдук өтөт, амыз аз келгенсип мына буякта мугалимдер да келет. Келди кетти, мына машина тынбайт бизде. Балдарды чыгып ойной турган жери ам жок. Жөө адамдар басуучу жерге унаалар тынбай каттап турат. Ата-энелер балдарын сыртка чыгаргандан да кооптонушат. Буга чейин аталган үйдүн жашоочулары тиешелүү кызматтарга кайрылганы менен канааттандырарлык жооп болгон эмес. 37-үйдүн жанында жайгашкан Ош технологиялык университетинин колледжида жашоочулардын макулдугу жок эле курулуп калган дешет. Технологиялык колледждин ошо закондуу түрдө курганбыз деп атат, уруксат берилген экен убагында, документтин негизинде курулуп алыптыр. Коросунун чети азыр тосулбай турат, булар да тособуз деп атат экен. Ошондо эгерде тосуп алса, бизге такыр эле мүмкүн эмес болуп калат да, басып өткөнгө дагы. Окуу жай сырткы тосмолорду тосуп ала турган болсо, жашоочулар өтүүчү жол жокко эсе болуп калат. Бирок окуу жай бул нерсенин баары мыйзамга жооп берерин жана керектүү документтер бар деп ишендирди. Госрегистрде сакталат, архитектурада сакталат. Эгерде ошол кызыктар тараптар болсо, ошол жактан алып, андай кызыккандар болсо алса болот. 3 экземплярда сакталып турат да. 2016 жылдын 6-июлунда шаардык мэрия тарабынан үйдүн жанындагы гараждар жана тосмолор мыйзамда белгиленген тартипте алынып салынсын деген токтом чыгарылган. Ага карабастан бул иштердин мыйзамсыз жүрүп жатканы шаардыктардын наразычылыгын күчөтүүдө. Ал эми үйдүн алдындагы соода сатып кылган дүкөндүн ээсине кайрылганыбызда мыйзамдын чегинде тиречилик кылып жатканын айтат. Эгерде мамлекетке жер керек болсо, дүкөн ээлеп турган жерди бошотуп берүүгө даяр. Мамлекет алып мындай кылса, эмнеге болбосун? Мамлекет эгер керек болсо, жашаган үйүңү да алат да. Мен эгер мамлекет ушундай десе, мен макулмун, бирок азыр мен налог нелерин баарын төлөп атам. Анан эгер мамлекетке керек болсо, шаарды көргөлүп атпайлы, эгер шаардын өнүгүшү үчүн башка үчүн кете берет да, эмне кылат? Буга чейин тургундар бул маселе боюнча Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдун да кабыл алуусунда болушкан. Ал эми биздин чыгармачыл топта текшерүүлөр качан башталарын билүүгө барганыбызда комиссиялык топ түзүлгөнүн жана бул маселе сөзсүз чечилет деген убадасын берди. Биз бардыгын комиссияны барып текшерип беребиз деп мен аларга убада бергенмин. Өткөн жума келген, бирок азыр кат келди. Биз азыр балдар менен айттым балдарыбызга. Азыр комиссия түзүп, ошо комиссияны барып, ошо жерде барып көрүп келебиз местасын. Кошумчалай кетсек, мыйзамсыз курулуштар бир эле бул эмес, шаардын ар кайсы жерлеринде кездешет. Шаардык мэрия кез-кезде мыйзамсыз курулуштар алынып жатканы боюнча маалымат таратып келет. Бирок бул өңдүү элге тоскоолдук жараткан курулуштардан шаар толук арыла элек.
Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга өзүнүн алгачкы расмий визити менен келген Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясниковичти кабыл алды. Мамлекет башчысы Михаил Мясниковичти ЭЭК коллегиясынын төрагалык кызматына киришкендиги менен куттуктап, комиссия анын жетекчилиги астында ЭЭПтин тандап алган экономикалык багытын улантаарына, евразиялык интеграцияны мындан ары да тереңдетүүгө алгылыктуу салым кошооруна ишенимин билдирди. ЭЭП Кыргызстандын тышкы экономикалык саясатынын артыкчылыктуу багыты бойдон кала берерин баса белгиледи. Биримдиктеги өлкөлөр менен мындан ары да натыйжалуу жана жемиштүү кызматташууга, ошондой эле евразиялык аймакта интеграциялык процесстерди кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө даярдыгын билдирди. Михаил Мясникович жолугушуу үчүн мамлекет башчысына ыраазычылык билдирип, тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү ыраттуу жоюу жана ошондой эле биримдиктин алкагында соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү боюнча комиссиянын артыкчылыктуу милдеттери жөнүндө айтып берди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевич Орку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер комитетине вице-премьер-министрлик кызматка Эркин Асрандиевден талапкерлигин карап көрүүнү сунуш кылды. Өкмөт башчы Асрандиев өкмөттүн финанс-экономикалык маселелерине толугу менен жооп берерин, муну менен биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго жүктөлгөн милдеттердин бир бөлүгү алынаарын билдирди. Анын айтымында Разаков чек ара маселелерин чечүүгө көңүл бурат, ал эми коңшулар менен экономикалык карым-катнаш, алака маселесин, анын ичинде ЭЭП өлкөлөрү менен мамилени чечүү вице-премьер-министрге, тагыраагы Эркин Асрандиевке жүктөлөт. Өкмөт башчынын маалыматына караганда, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров 3 февралда кызматынан бошотууну өтүнгөн арыз менен президентке кайрылган. Премьер-министр Аскаровдун талапкерлигин өзгөчө кырдаалдар министрлигине сунуш кылган. Эркин Асрандиев учурда Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун жетектейт. Кыргызстандын Жемнели, Маңыз, Балары, Кыргызхани жана Нөктөр компанияларынын өкүлдөрү ушул тапта Доха шаарында өтүп жаткан эл аралык Сукфакив 2020 бал көргөзмө жарманкесине катышып жатышат. Бул маалыматты Кыргызстандын Катардагы элчилиги таратты. Көргөзмөнү Катардын соода жана өнөр жай министрлиги менен муниципалисттер жана айлана чөйрө министрлиги уюштуруп, ага дүйнөнүн 37 өлкөсүнөн келген 150 компания катышууда. Кыргызстандык өндүрүшчүлөрдүн бул иш-чарага катышуусуна Катардагы элчилик көмөктөшкөн. 2019 жыл Баткен облусунун саламаттыкты сактоо тармагында жемиштүү жыл болду. Айтсак, республикалык бюджеттен 139 миллион сомго областык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жаңы имараты пайдаланууга берилди. Учурда заманбап шаймандары менен калктын саламаттыгына кам көрүлүүдө. Санариптештирүү боюнча да бул тармакта электрондук кезек ишке кирди. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда бейтаптар электрондук кезек менен дарыгерге кайрылууга шарт түзүлдү. Атайын мобилдик тиркем аркылуу катталып, үйүнөн чыкпай эле тийиштүү дарыгерге жазылса болот. Муну менен буга чейинки узакка созулган кезек күтүү токтойт. Бүгүнкү күнгө чейин 10 миңден ашуун адам электрондук кезектен өткөн. Кезекке турганда сааты менен коюлат. Кайсы маалда оорулуу врачка кире алат. Үйдө отуруп деле оорулуулар врачтан кезек алса болот. Муну Play Market'ten метрегистрацион деп скачать етіп алып туруп, ошол аркылуу врачка кезекке турса болот. 2019 жылдын сентябрь айында жаңыдан курулуп иштей баштаган үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда медициналык жабдыктар да жаңыланган. Акыркы үлгүдөгү лабораториялык жабдыктар дарыгерлердин ишин бир кыйла жеңилдетти. Эми буга чейин мүмкүн болбогон оорулардын анализин чыгарууга да шарт түзүлдү. Жана биз буга чейинки чыгарылбаган, жүргүзүлбөгөн анализдер бар болчу. Мисалы гликозированный гемоглобин деп коет. Бул адамдын кантынын 3 айдагы өлчөмүн билдирген анализ. Ушул анализдер чыгып калды, эң жакшысы. Жана ошондой эле бул анализатордун келиши менен бизге көптөгөн ушул лаборанттардын иш жүргүзүүсүнүн үстүндө жеңилдиктерди бир топ алып келди. Аны менен катар эле Орусия Федерациясы тарабынан 15 миллион рубльдан ашуун баадагы мобилдик клиникада Баткен облусундагы калктын саламаттыгына кам көрүү үчүн берилди. Мындан ары алыска айылдагы бейтаптарга медициналык кароо жүргүзүүгө болот. Лабораториялык кана бар бул жерде. Ошол жеринде дарыкты аныктап, ошол жерде лечениясын жазып бере беребиз. Элдерге өтө ыңгайлуу болду ушул жагы мурдага караганда. Анан бул жерде дагы УЗИ кабинети жеринде УЗИ тартып
дартын анықтап ошол жерде лечениясын жазып беребиз. Халктын саламаттыгына кам көрүүнүн сапатын дагы да жогорулатуу үчүн областык оорукананын имараттарын жаңылуу аракеттери да көрүлүүдө. Өткөн кылымдын 80-жылдары райондук шартка ылайыкташкан оорукана азыркы талапка жооп бербей калган. Ушул областтык ооруканага биз ушул заманбап оорукана куруу максатында иш алып барып атабыз. Бул жерден 4,5 гектар жер ажыратылып берилди. Мен ойлойм, бул 2 жыл, 3 жылдын ичинде биз жаңы заманбап оорукана куруу алдында турабыз да. Бул деле болсо ушул элдин сапаттуу медицина жардам көрсөтүүгө ылайыкташтырылат. Жалпысынан Баткен облусу боюнча өткөн жылы саламаттыкты сактоо тармагына 52 миллион сомдук инвестиция тартылган. 4 ФАП жана 3 үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун имараттары курулган. Ага кошо эле Исфана шаарында Кувейт мамлекетинин колдоосу менен 28 миллион сомго 40 орундуу төрөт үй курулуп иштеп баштады. Авазбек Айтиев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак. Аксы районунун Ак Суу айылынын 25 жаштагы тургуну Алтынбөт Талантбек кызы 3 эм төрөдү. Жаш үй бүлө 3 кызына Айкөл, Көйкөл, Сайкал деген ысымдарды ыйгарды. 25 жаштагы эне буга чейин 1 уул 1 кыз төрөгөн. Бул үй бүлөгө Ак Суу айыл өкмөтүнүн жетекчилиги 50 000 сом акчалай сыйлык тапшырды. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Эсиңиздерге сала кетсек, ушул жана башка кабарларды Ынтымактын социалдык баракчаларынан жана ошондой эле Ынтымак чекит KG сайтынан таап таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.